Жибек жолундагы тоо жарыш деп аталган веломарафондун экинчи күнүндө спортчулардын алды макмалга жакындап калды. Эми алар макмалдан Актала аркылуу Чатыркөл, Нарын, Барскон, Кочкор, Чоң Кебин аркылуу өтүп, Чолпон Ата шаарына барып токтойт. Жарыштын катышуучулары 2 жуманын ичинде өлкө аймагындагы 1938 чакырым аралыкты велосипед тээп басып өтүшү керек. Ага дүйнөнүн 35 өлкөсүнөн 173 спортчу катышууда. Белгилесек, аталган веложарыш Кыргызстанда биринчи ирет 5 жыл мурда өткөрүлүп, ага 90 спортчу катышкан. Марафондун уюштуруучусу Нельсон Трис 2013 жылы Кыргызстан аркылуу Шанхайдан Парижге чейин велосипед менен барган спортчу. 2018 жылы Нельсон Трис Кыргызстанда биринчи веложарышты уюштуруп, республиканын алыскы тоолуу кооз жерлерин эл аралык веложарышта көрсөткүсү келген. Эскерте кетсек, веложарыштын катышуучулары 31 августта Марага келиши керек.